Жыл сайын февраль айында эркектер арасында жугуштуу эмес ооруларды аныктоо жана алдын алуу максатында акция жүрөт. Бул жолу дагы Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда текшерүү жүрүп жатат. Текшерүүгө келген эркектердин айрымдары кызматкерлердин чакыруусу менен келсе, айрымдары өз каалоосу менен келишкен. Аялым айтып калды. Барды эркектер ден соолугун текшерип атат экен. Сиз эч доктора көрүнбөйсүз, бир жолу келип көрүнүп койбойсузбу деген үчүн мен деле ошону неметип келип, бүгүн 3-чү күн келишим жакшы бары. Ошо текширтирип аны неме кылып. Ден соолуктарыбызды кичине менин жүрөгүмдө неме бар экен. Өзгөрүштөр, эми дарылар башкалар жазып беришти. Бүт бары жакшы, эми ошолорду метсек, буюрса жакшы болуп кетет бардыгы. Эми келип турбасам болбойт, мына жазып берди, дарыларды берди. Ата калганы бары жакшы, буюрса. Акция башталгандан бери үй-бүлөлүк медициналык борборлорго кайрылгандардын саны өстү. Дарыгерлердин айтымында калаада 373 миңге жакын калк болсо, анын 91 миңи эркектер. Жооптуу бол акциясы башталгандан бери бир жума ичинде 6-7 миң эркек дарыгерлерге келип кайрылышкан. Жугуштуу оорулардын өлүмгө чейин алып бара турганы бар. Алардын алдын албаса, албетте буну эркек кишилерде көп кездешет. Жугуштуу эмес оорулар, анткени алар дарыгерге аз кайрылышат, аял кишилерге караганда. Булар аз кайрылгандыгы үчүн булар ошол кан басымын өлчөбөй, ошол факторлор менен жүрө беришет да. Ошон үчүн биз ошо деп көп кайрылышат, анан өлүм учурлары көп болот. Мына акыркы учурларда статистика боюнча биринчи орунда бул кан оорулардан кан басымы менен жүрөк кан тамыр оорусунан өлгөндөр көп да, анын ичинен эркектер болот. Өткөн жылкы 1 айлыктын алкагында өлкө боюнча баштапкы медициналык санитардык жардам уюмдарына 367 миңден ашык эркек кайрылган. Алардын ичинен 79 миң эркек баштапкы медициналык санитардык жардам уюмдарына буга чейин эч качан барышкан эмес же акыркы 3 жылда биринчи жолу кайрылышкан. Биздин элдер ойлойт да, ошол акция күнү гана ошол көңүл бурулуп атат дейт. Жок, андай эмес. Бул бизде медициналык кызматкерлер, үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда булар такай тынымсыз ошол ар бир кварталдын комитети, ар бир айылдарда ошол иштер жүрүлүп атат. Бул акция Кыргызстанда 3-чү жолу өтүп атат. Анын ичинен Түштүк жергесинде 2-чи жолу өткөрүлүп атат. Акция 1 февралдан 29 февралга чейин уланат. Акциянын негизги максаты эркектер арасында жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу максаты болуп эсептелет. Акция биринчи жолу 2019 жылы Кыргызстандагы жугуштуу эмес ооруларды эффективдүү башкаруу жана алдын алуу Швейцариялык долбоорунун алкагында өткөрүлгөн. Компаниянын ийгилигин жана таасирин эске алып, 2023 жылы Саламаттык сактоо министрлиги жыл сайын февраль айында республика боюнча 1 айлыкты өткөрүү буйругун чыгарган. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нуманов, УТРК Ош.